Салам достор, каналыма кош келиңиз. Каналымдан жолукканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн сиз менен биргеликте ушундай сонун пончикти даярдайбыз. Каналдан алыстабай, мен менен бирге болуңуз. Биринчи жумушубуз бизге керек 4 жумуртка. Жумуртканы таразага тартпай эле баштасаңыз да болот. Мен өзүмө кызык болгон үчүн тарттым. Жумурткалардын салмагы ар бири ар кандай чыкты. Көлөмүнө жараша чоңу, салмактуу. 4 жумуртканы чагып алып, үстүнөн кумшекерди салабыз. 350 грамм кумшекер керек. Анын үстүнөн бизге керек муздак суу. Муздак суудун өлчөмү 150 грамм өлчөмүндө муздак сууну куюп алабыз. Ушинтип бардыгын биринин артынан бирин куюп даярдайбыз. Эми биз өсүмдүк майын куябыз. Өсүмдүк майы бизге 190 грамм өлчөмүндө керек болот. Аны куюп алдык. Бизге айран керек. Айрандын жалпы өлчөмү бизге 400 грамм керек болчу. Азыр бизде 200 грамм айран бар экен. Ага кошумча кылып айранды толуктайбыз йогурт менен. Мынакей ушундай йогурттун ар биринин салмагы 100 грамм экен. Аны кошуп биз бардыгын 400 грамм өлчөмүндө айран толуктадык. Мынакей айранды дагы ушинтип йогурт экөөнү кошуп 400 грамм кылып даярдап алдык. Эгер сизде айран болсо 400 грамм айран кошуңуз, болбосо йогурт менен даярдасаңыз да болот. Эми муну жакшылап чалып аралаштырып алабыз. Бардыгы бирдей масса болгончо. Достор, каналда жаңы болсоңуз, сөзсүз түрдө каналга катталууну унутпаңыз. Ал үчүн подписаться кнопкасын басыңыз, жандагы коңгурожону кагып коюңуз. Мынакей ушундай кылып. Мына достор, биз бардыгын жакшылап аралаштырып алдык. Эми биз кайра эле ушул массабыздын үстүнө унду салабыз. Унубузду электен өткөзүп алууну унутпаңыз. Алдын ала элеп даярдап койгон унду ушинтип жарымын салып, жакшылап комочкасын калтырбай аралаштырып алабыз дагы. Экинчи бөлүгүнө ванилин, разрыхлительди кошуп дайындап койду. Эми аны дагы салып алабыз. Бизге ундун жалпы салмагы 550 грамм өлчөмүндө un керектелди. Мынакей 550 грамм унубузду салып алдык. Эми муну дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Достор, видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басып кетиңиз, мени колдоп кетиңиз. Сиздин колдооңуз мен үчүн абдан маанилүү. Сиздерден бир сөөмөйдү көтөрүп коюу. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун демекчимин. Мына биздин камырыбыз даяр. Бизде канча салмакта камыр даяр болду? 2 килограмм 150 грамм өлчөмүндө камырыбыз даяр болду. Эми ушул камырдан канча пончик чыгат көрөбүз. Биздин калыпка ушул калыбыбызга аз-аздан куюп, өтө толтурбай куюп алсаңыздар болот. Даяр камырыбызды калыптарга коюп, 200 градуста 30-35 мүнөттө бышырып аласыздар. Мынакей даяр, эми печкага бышырып алдык. Аябай сонун болду. Биринчи партиясы бышты, эми калгандарын да ушинтип бышырып алабыз. Мынакей достор, биздин пончиктер даяр. Эми бетине глазурду даярдайбыз. Бир аз май менен шоколадды кайнап турган сууда парлап эритип алдым. Албетте шартыңызга карап өзүңүз ар кандай жол менен кооздоп алсаңыз болот. Кааласаңыз ушул турушу менен жесеңиз дагы сонун.
Мынакей иштери дагы аябай сонун. Өзүнүн формасын эч качан жоготпойт. Кайра мыжыксаңыз да, канча мыжыксаңыз дагы кайра эле өзүнүн формасына келе берчү. Ушундай сонун пончик даяр болду. Шоколадка бир аз жаңгакты майдалап кошуп койдум. Мынакей достор, сиз бул пончикти даярдап сатууга чыгып, өзүңүзгө киреше тапсаңыз болот. Видеом жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басып, жакындар менен бөлүшүп кетиңиз. Кийинки видеодон жолукканча аман туруңуз.